Ал жерде дарыянын суусу биз эмеден да алганбыз. Ваткосдон бизге берет 10 жылдык суунун көлөмүн, агымынчы. Ар кайсы айда кандай агат. Ошого ылайыктуу, шартка жараша биз дагы бул ишти баштагыча өтө көп специалисттерди алып келдик. Бул деңиз деңгээлинен турган уровень дагы билдик. Деривационный канал деген бул ошол жерде 3 айлык өкмөттү суу менен камсыз кылып туруучу канал да, бул эң чоң. Ал жерде Ленин айыл өкмөтү кирет, Көгарт айыл өкмөтү кирет и Багыш айыл өкмөтү кирет да. 3 айыл өкмөттү суу берип турат. Анан ошо каналдын протяженности 7 километр. Биз болсо 6-чы тройник бар да, 3 айыл өкмөт. Ошого жетпей 1 километр, 6-чы километрде биз куруп атабыз. Именно чакан КЭСти. Биздин КЭСтин кубаттуулугу полный проект бүткөндө 2-4 мегаваттык. Бул мындай айтылганда 2400 киловатт саатына чыгарабыз толукту. Азыркы учурда иш только монтажный работада кетип атат. Биз азыр ылдыйда токтун чыңал опораларды койдук, электроэнергия тартып келдик, трансформаторду койдук, Жалал Абад электромен да канча кек условия берили деп алар менен да жүрдүк. Потому что Жалал Абад электроға барганда булар айтышты, силер биринчиден болуп атасыңар, мы еще пока не знаем, как составить документы деп, ошол жерден да кичине мындай түшүнбөчтүлүк болуп атты да. Но они тоже нашли выход, Кудайга шүгүр, и дали нам тех условия. Анан азыркы планда ошо документ аркылуу жылышкан себебинен биздин открытиябыз апрель-майларга же болбосо июньдарга жылып калды. Биз токтон тышкары, электроэнергия чыгаргандан тышкары ал жерге иш орун камсыздалат, налог төлөнөт. Андан тышкары мына деривационный канал бар. Деривационный канал узундугу 7 километр болот да. 49-жылы курулган экен, ошондон бери булар карап жүрүшөт, эксплуатация кылып жүрүшөт. Бирок биз алдык капиталдык ремонт кылабыз деп. Максат, багыты элге сууну дагы, сугат малында толук кандуу суу бере алабыз да.